Январдын соңунда жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары эле эмес, чет элдик ЖМКлар өлкө башчысы Садыр Жапаровдун башкарган 4 жылдын жемиштүү жыйынтыгына сар эсеп салышты. ЖМКлар негизинен экономика тармагындагы ийгиликтерге, инфраструктураны өнүктүрүүгө, уюшкан кылмыштуулук жана коррупция менен күрөшүүгө, ошондой эле Тажикстан менен чек ара маселесин жөнгө салууга көңүл бурушту. Мындан сырткары бул кыска убакыт ичинде жетишилген башка ийгиликтер да белгиленди. Садыр Жапаров Кыргызстандын улуттук долбоорлору менен эле чектелбестен бүтүндөй Борбор Азияны камтыган ири регионалдык демилгелерди да ишке ашырууда. Алардын арасында ири долбоорлордун бири Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун айтсак болот. Ошондой эле Камбарата 1 ГЭСи да өзгөчө мааниге ээ. Бул масштабдуу долбоорлор боюнча Өзбекстан менен Казакстандын эл аралык эксперттеринин пикирин угуп көрүүнү туура көрдүк. Тышкы көз караш ар дайым толук сүрөттү тартуулайт эмеспи? Өзбек тарап 2 мега долбоорго тең түздөн түз катышып жатат. Казакстандык аналитиктердин пикири да кызыктуу. Камбарата боюнча алардын кызыкчылыгы түшүнүктүү. Ал эми темир жол долбоору боюнча эмне дешет? Камбарата 1 ГЭСинин курулушу тууралуу пландары Советтер Союзу учурунда эле башталган. Андан кийинки 30 жылдагы бул маселе көтөрүлүп келди. Айтайын дегенибиз ушул убакытка чейин ойлонулуп эле келди. 2021-жылы Садыр Жапаров Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев менен ГЭСтин курулушу боюнча келишимге кол койгон. Кыргызстандын президенттин чечкиндүүлүгү бул долбоордун башталышына түрткү болуп, өнөктөштүк үчүн өз ара урматтоо жана консенсустун маанилүүлүгүн дагы бир жолу тастыктады. Само строительство, оно является серьезным экономическим проектом. Курулуштун өзү олуттуу экономикалык долбоор десек болот. Бир эле Кыргызстандын эмес, жалпы Борбор Азиянын энергетикалык коопсуздугун камсыздайт. Камбарата 1 ГЭСин курганга кыргыз бийлигинин саясий эрки жетип, чечкиндүү кадамдарга барып жатканына күбө болдук. Муну кылым долбоору деп айтсак дагы болот. Чек арадагы дарыялардын суусун бөлүштүрүү көйгөйү 20 жылдан ашуун талаш тартыштын негизги өзөгү болуп келди. Ошого карабастан долбоор ишке кирди. Эксперттер бул ГЭС келечекте Кыргызстандын суусун Өзбекстан менен Казакстанга зарыл учурларда жөнөтүүгө шарт түзөт деп ишенишет. Бул маселе глобалдык ысынуу фонунда өзгөчө актуалдуу. Эгерде токтогул суу сактагычында суу азайса, Камбарата 1 аны толуктап бере алат. Гидроэнергетика относится к зеленому виду. Гидроэнергетика энергия өндүрүүнүн жашыл түрүнө кирет. Чектүү ресурстар болуп саналган көмүр жана мунай сыяктуу энергиянын кайра жаралбаган булактарына болгон көз карандылык азаят. Ошондой эле абанын булганышы жана климаттын өзгөрүшүнө негизги салым кошкон парник газдарын азайтуусуна жардам берет. Муну айтканымдын себеби ГЭСтен чыккан сууда зыяндуу заттар болбогондуктан дыйкандар айыл чарба багытында колдоно алышат. Камбарата 1 ГЭСинин курулушу бир эле учурда бир нече регионалдык көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берет. Мисалы, көмүр жагуудан келип чыккан зыяндуу заттардын бөлүнүшүн азайтуу, азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу. Эң башкысы бул Борбор Азия чөлкөмүнүн бүткүл аймак үчүн жай мезгилинде дыйканчылыкка кошумча суу берүү болуп саналат. Камбарата 1 ГЭСи курулса, азык-түлүк коопсуздугуна дагы чоң таасир тийгизет. ГЭСке топтолгон сууну туура колдонуу менен Кыргызстандын эле эмес, калкы жыш жайгашкан Фергана өрөөнүн дагы сугарат. Аталган ГЭСтин курулушу пайда гана алып келет. Бул долбоор аймактык мүнөзгө ээ десек болот. Чек аранын чечилиши менен президент Садыр Жапаров Касымин долбооруна старт берди. Аталган долбоордун алкагында Кыргызстан боюнча 1243 түркү орнотулуп, озондогу 456 километр электр берүү линиясы. Ошондой эле Датка көмөк чордонунда кошумча 500 киловатт уяча курулду. Аталган көмөк чордонунан электр чубалгысы Жалал Абад, Ош жана Баткен облустары аркылуу Тажикстандын чек арасына чейин өтөт. Касымин долбоору Борбордук жана Түштүк Азия өлкөлөрүнүн кызматташтыгынын тарыхында жаңы баракта ачууда. Ал ынак коңшулук мамилелерди чыңдоого, калктын бакубаттуулугун жакшыртууга жана региондо туруктуу экономикалык өсүштү камсыз кылууга өбөлгө түзөт. Бул биринчиден биз жакшы темпте өнүгүү болуп атат да. Муну баарыбыз сезип атабыз. Анткени биз мисалы энергетиктер ошол электр энергиянын пайдаланышынын өсүшү боюнча эле сезип болот, экономика өсүп атканынчы. Жылына бир 3-4% өсүп атат, конечно. Анан бул ошол жетишпеген электр энергия деп атабыз да. Бирок ошонун баары өндүрүшкө боло турган нерселер. Чакан ГЭСтер уже 20 чакта чакан ГЭС уже курулушу башталып, уже 6-7си уже бүтүп калды. Биздин министерство энергетика бул боюнча аябай жакшы көп иштерди кылып атат.
бере турган электр энергиябыз биринчи мисалы жылы эксплуатация бергенде 377 миллион киловатт саат эле жайкы электр энергия берилет. Андан кийин анан көбөйө баштайт. 28-29 жылдарда биз ошол өзүн бергенге мүмкүнчүлүгүбүз болуп калат. 27 жылы минимальный объем берсек, ал биздин эме менен болот да. Ал реконструкция Камбарата 2-нин КЭСинин эмеси бүтүп атат. Өзүңөр уккандай Токтогул КЭСинин реконструкциясы бүттү. Биринчи кезекте бул биздин ички өзүбүздүн каржалдар эмелерди, колдонуучуларды камсыз кылып, андан кийин анан биз экспортко чыгарганга ушул линия салынып атат да. 2025 жылы Кыргызстан менен Тажикстанда касса 1000 долбоорун алкаганда курулуш иштери аяктады. Кыргызстан менен Тажикстандын жашыл электр энергиясы жай мезгилинде Афганистан менен Пакистанга экспорттолот. Касса 1000 долбоорун ишке ашыруун алкагында жаңы энергетикалык объектилер салынып, Кыргызстандын Датка көмөк чордуунан Тажикстандын 500 киловатт суу көмөк чордуунуна чейин узундугу 480 километрге жакын 500 киловатт электр берүү линиясынын курулушу аяктады. Эң негизгиси Кыргызстанга пайда алып келчү проекттердин бири, инвестиционный проекттердин бири. Бул Кыргызстанда эмес, бул Орто Азияда чоң масштабдуу энерго проекттерден. Анан бүгүнкү күнү бул проектти Кыргызстан тарабы ишин аткарып бүттү. Толугу менен эми башка буякта бир гана Кыргызстан эмес, Тажикстан, Пакистан, Афганистан болгондуктан биз бардык биздин партнерлорду күтөбүз алардын аякташынан. Анан аяктагандан кийин биз эми жайкы мезгилде профицит болгон электр энергиябызды сатып өзүбүзгө жакшы прибыль ала алабыз деген негизи үмүткү менен болгон бул проект болчу. Бүгүнкү күндө эми жайкы убакта азыркы болжол эсептелер менен 10 миллион доллардын аркы беркисе болот экен. Бизге болчу пайдасы ал акчаны биз жаңылануу, көмөк чордондорду жаңы салып, оборудованияларды жаңыртып, мощностьтарды көбөйтүп, кичи ГЭСтерди салып, ошонун баарына тең сарптаса эң жакшы проекттердин бири болуп эсептелинет. Көп жылдан бери Кыргызстандын ички базары чакан инвесторлор үчүн кызыкчылык туудурбайт деген аңыздар байма-бай айтылып келген. Ошондой эле өлкөбүз транспорттук жолдордун өнүкпөгөндүгүнө байланыштуу туңгуюкта калган. Анда мурдагы бийлик эмне кылган деген суроо туулат. Алар ал кезде Кытай тараптан түшкөн жол куруу сунуштарында четке кагып келишкен. Эгерде Кыргызстандын аймагынан темир жол өткөндө инвестициялар көбүрөөк тартылып, жакшы иш жүрмөк. Өлкөбүз Кытай менен Өзбекстандан альтернативалуу жүк агымын кабыл ала алмак. Мындан улам Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу Садыр Жапаровдун жетекчилигиндеги негизги реформалардын бири болуп эсептелет. Знаете, что для реализации проекта Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолу салмактуу долбоор десек болот. Ачык маалыматтарда айтылгандай, жылына 15 миллион тонна жүк Кыргызстан аркылуу өтөт. Андан түшкөн киреше мамлекеттин бюджетине пайда алып келет. Мындан тышкары Кыргызстан өзүнүн товарын Өзбекстан аркылуу башка мамлекеттерге ташыганга мүмкүнчүлүктөр ачырат. Темир жол курулган соң экономиканын өсүшүнө салмактуу салым кошот. Миңдеген жумушчу орундар пайда болот. Эң негизгиси Кыргызстан соода сатыкта транзиттик өлкө катары позициясын бекемдейт. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу айрым өлкөлөргө жакпай калышы мүмкүн, бирок бул долбоор Кыргызстанды туңгуюктан алып чыгып, башка мамлекеттер менен соода сатык алаканы күчтөндүрөт. Темир жол менен салып калсак, бул деген жакшы бир мүмкүнчүлүктү түзүп берет да, ошол Кытайдан болобу, же Кытайдан аркылуу дагы башка тиги түштүк Азияларга киргенде болобу, ушундай бир мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Анан биз деген эгерде ушул темир жол салынып калса, биз ошол Иран аркылуу да кирип баштайбыз, тиги Европага, бияк болсо жанакы жакын жана чыгыш Азияларга бүт ушу чыга тургандай жакынкы чыгыш мамлекеттерге чыкканга мүмкүнчүлүк түзүлүп калат. Андан тышкары биз деген Европа мамлекеттерине ошол жана Өзбекстан аркылуу тиги Азербайжан, Каспий менен чыгып тиги кийин Европага, Турция аркылуу деги эле ошол көп эле бир аябай маршруттар ачылган атат да бизге. Биз жана буга чейин туңгуюкка бир кирип калган мамлекеттей болуп атпайбызбы? А тиги темир жол салынып калса, биз деген мындай чоң бир жанакындай аламдашуу, мындай бир сатуу бир процесстерине кирип калганга мүмкүнчүлүгүбүз болуп калып атат дагы. Кыргызстан аймагындагы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорунун жалпы узундугу 300 чакырымдан ашык. Долбоордо 48 көпүрө жана 27 тоннель куруу каралган.
Көпүрөлөрдүн жана тоннелдердин жалпы узундугу 119 километр. Көпүрөлөрдүн жана тоннелдердин жалпы коридорго катышы 39,3% түзөт. Узундугу 12 километрден ашкан 3 ири тоннелде куруу пландаштырылууда. Бул трансулуттук темир жол азырынча долбоор түрүндө гана. Бирок ал Борбор Азия чөлкөмү үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдүн эшигин ачат. Здесь следует также отметить, что строительство железной дороги от Бул жерде дагы бир нерсени белгилей кетейин. Балыкчы менен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу кошулса, өлкөнүн ички соода сатыгына пайда алып келет. Жарандар үчүн жүк ташууга шарттар түзүлөт. Бул долбоордон Кыргызстан пайда гана табат. Ушул жылдын февраль айында Иран Кыргызстанга Перс булуңундагы деңиз портторун колдонууну сунуштаган. Ал эми биздин республика деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү жок экендигин эске алганда, бул сунуш экономикабыз үчүн эбегейсиз чоң ийгиликтерди алып келет деп ишенсек болот. Акыркы кездерде көрүп атабыз, ушул биздин бийлик аябай жакшы бир мүмкүнчүлүктөр менен колдонуп, ушундай бир ири долбоорлорду ишке ашырганын бул эми аябай жакшы болуп атат. Анан кээ бирөөлөр айтып калат, эмне кереги бар бизге тиги бул, анан Кытай басып берди. Жок, бул деген бизге керектүү нерсе. Биз деген мына ойлонуп көрсөңөр, мына ушул темир жолу аркылуу эң эле жана ташый турган 7 миллиондон 15 миллион тоннага чейин жылына жанакындай жүктөр ташып калабыз. Бул ушул ташыгандан эле жанакы бюджетке эле бир 200-250 миллион доллар мындай эле түшүп калат да. А биз деген эң жалпы жана мультипликативдик нерсени ойлонушубуз керек да. Жумуш орун менен канча камсыз болот элдер, андан тышкары жана канча ишканалар ачылат. Ошонун негизинде канча дагы баягы өндүрүштөр ачылат, канча товарлар чыгара баштайбыз, канча сатылабыз. Ошон жалпы эгерде ошо мультипликативдик эффекттин ошол натыйжалуулун карасак, ошо бир эң кем дегенде бир 2 миллиард доллардын тегереги болуп калып атат да. Бул биз үчүн аябай жакшы нерсе. Анан эми баягы темир жолу бар экен, Кыргыз мамлекетинин ар кайсы жакка чыга турган жери бар экен дегенде, биз эми мурун кичинекей мамлекет үчүн бияка көп жана ири бизнесмендер келбечи да, ишти ачпачы да ишканаларда. Азыр эми мындай жанакындай мүмкүнчүлүктөр болгондон кийин бияка ЕЭПке чыга турган, бияка Европага кете турган, Кытайга чыга турган, Түштүк Азияга чыга турган мүмкүнчүлүгүбүз болгондо, биякта бир топ жанакындай биргелешкен ишканалар ачылат, инвесторлор келет, өзүнүн жанакындай каражаттарын бияка салат дагы баягы өндүрүшкө ишса, мындай перспектива, мүмкүнчүлүктөр аябай жакшы болуп ачылып атат да. Эл аралык эксперттердин ой пикирлерин жыйынтыктап айтканда, азыркы бийликтин туура жүргүзгөн саясаты жана чечкиндүү кадамдары саясий байланыштарды бекемдөөгө, соода экономикалык өнөктөштүктү тездик менен өнүктүрүүгө, салттуу жана жаңа коркунучтарга каршы биргеликте күрөшүүгө өбөлгө түзүүдө. Бул аракеттер жакынкы коңшулары менен гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия аймагы менен кызматташтыкты жаңы деңгээлге көтөрөрүнө ишеним чоң.